Калифорнийский сөл жылан момдай болот, кичине мындай кызыл өңдүү болот. Сөл жылан өзү 1 грамм болсо, суткасына 1 грамм навозду переработка кылат да. Тыйтакка барып туруп, жерди казып туруп, сөл жылан тапсам айырмасы эмнеде? Примерно бир буртту сөл жыландар 4 айда жеп бүтөт да. Биогумус мына момдай болуп чыгат, майда болуп. Ушул биогумус менен анан химия менен айырмасы канчалык? Үстүнө навоз чышталат да. Навоз ушинтип эле койсоң мына жебейт. Түйүндө жатканда эле астындагыларын эле жейт да. Миллион сом салса, канча айдан кийин же канча жылдан кийин ушу миллион сомду чыгарылса болот да, таза киреши катары. Ушул жумурткадан чоңоюп, кайра жумуртка чыгарганча грубо 40-45 күн да. А сөл жылан өзү канча жашайт? 14 жылга чейин жашайт. Ох. Достор, баарыңыздарга салам. Жаңы чарба долбоор назарыңарда. Органика, бүт барыбыз органика дейбиз, органикалык айыл чарба дейбиз, бирок органический эмнеден башталат? Ошону биз бүгүн Данияр байке келдик билиш үчүн. Данияр байке, салам алейкум, кандайсыңар? Навоздон башталат. Ассаламу алейкум. Достор, баарыңыздарга салам. Биз бүгүн талкууда органика каяктан башталат, удобрение каяктан башталат, ошонун жолун көрсөткөн атабыз Данияр байке менен. Туура айтасың, органика дейбиз, бирок органика эмнеден башталат? Органика деген бул эң негизгиси почвадан башталат, жерден башталат, жер семирткичтен башталат. Органика өстүрүш үчүн жер семирткич бул номер 1, бул биогумус. Ошо бул биздин биогумус чыгаруу фермасы. Достор, ушул видеого лайк баскыла, комментарий калтыргыла, андан тышкары биздин YouTube каналыбызга катталгыла, ушундай выпусктарды пропускать этпеш үчүн. Аны эмесе баштайлы. Артыңарда көрүп тургандай, могу мүшөктөрдө бүт биогумус. Монда турганда биогумус бул ошо сеткадан өтө элек, аны сетканы көрсөтөм. Бирок бул деген карап көрсөң, бул жыты жок. Бул навоз, бирок абсолютно жыты жок да. Мунун баарын уже сөл жылан жеп чыккан болчу да. Мондай болуп бурт жазалат. Бир жазаганда эле 100 тонна навоз коебуз. Андан кийин сөл жыландарды салабыз. Могу мүшөктөрдүн ичинде бул сөл жылан. Калифорнийский сөл жыландар. Булар өзү кичинекей эле болот, биздин сөл жыланга эле окшош, бирок кичинекейрээк болот да. Сөл жылан өзү 1 грамм болсо, суткасына 1 грамм навозду переработка кылат да. Буларда уйку деген жок. Күндөп, түндөп иштейт. Ошондо бир сөл жылан 1 грамм суткасына чыгарат. Сөл жыланды көрсөтүп коеюн, монтип мүшөктөр менен коюп коебуз. Мүшөктү монтип жарып коебуз да. Кийин ушинтип өтө беришет. Азыр биякта камера менен крупный кадр көрсөтөлү. Калифорнийский сөл жылан момдай болот, кичине мындай кызыл өңдүү болот. Биздин дождевой сөл жыландан кичинекейрээк болот да. А могу сөл жыландардынчы калифорнийский менен анан мисалы тыйтактан барып туруп, жерди казып туруп, сөл жылан тапсам айырмасы эмнеде? Айырмасы тигилде эле ушундай эле биогумус жаза алат, бирок алар навоздо жүрбөйт да, алар жерде жүрөт. Навозго мисалы үчүн кышында, күн суукта кышында навозго чыгат, кайра жерге кирип кетет, ушундай да. Калифорнийский сөл жылан болсо только навоздо жүрөт. Анан кийин навоздон чыгып жерге кирип качып кетпейт да. Ушул эмеси бар да. Бул демек, мисалы ушул эле сөл жыландарды бияка кое берип койсоңор, могу ар бир мүшөктө мисалы сөл жыланды, калифорнийский жылан, сөл жыландар болсо, жерге кетип калбайт, Кетип калбайт. Самое главное, могу навоз нымдуулукту сакташ керек. Болду, ошонун ичинде эле жүрө берет. Данияр байке, канча жылдан бери ушул биогумус менен алектенесиз? Уже 4-чү жыл болуп калды. Башында 7 тоннадан эле баштаганбыз. Азыр уже общий производство. Мындан башка дагы база бар. Ушул базада 1000 тонна, анан дагы кичинекейрээк базалар бар, бул эң чоңу. Аларда эми общий эсептегенде где-то почти 3000 тонна чыгат да. А могу мисалы баарыбыз неме дейбиз да? Органика дейбиз. Ушул биогумус менен анан химия менен айырмасы канчалык?
Негизи почвада өзү состав гумуса болуш керек. Если почвада состав гумуса 1% же 1%тен азыраак болсо, усваиваемость плохая. То есть усваивать эте албайт да, витаминдердичи, будь то минеральный, будь то органический удобренияларды. Гумус ал мындай транспортер катары служить этет да. Ал мындайча айтканда кашык да. Ошо витаминди ошо өсүмдүктүн оозуна жеткирип бериш үчүн да. Андан тышкары биякта фульвогуминовый кислота, аминокислоты, азот, фосфор, карий бүт нерсе, керектүү нерсе заттар бар да. А мисалы могул эле кучалардачы составы эмне? Мисалы моякта азыр казсак, эмнеден сиз биогумус жасап аласыңар? Основной состав бул навоз, КРС навоз. Бирок андан тышкары азыр көрсөтөбүз, биз бияка органический отходдорду кошобуз да. Органический отходдор алар болсо чиринди болгондо уже сөл жыландар мындай жеп баштайт да. Сөл жылан тиши жок болот, ал только чиригенде эле жей алат да. Ошондо этаптарга бөлсөк, биринчи этап бул деген ушундай узун куча кылабыз. Ушундай мүшөктөргө биз деген калифорнийский сөл жыландарды бастырабыз үстүнө. А могул уже биогумус болуп калыптыр, Бул уже биогумус болуп калган. Биз ошон үчүн мүшөккө койдук да. Мисалы үчүн азыр могу мүшөктөр жөн эле тилип койдук. Мүшөктөгүн жеп бүтүп туруп, акырындан тияка чыгып атат да буларчы. Анан кийин биз мүшөктү мындай эле бери оодарып туруп эле кайра элеп салабыз да. Бул мүшөктөр тияка аралашпайт да. Анткени бул уже даяр болуп калат. Бул один из выходов да. Мону да бир аз көрсөтөйүм. Мону карасаңар достор, монун бул мурда неме болчу экен, навоз. Мындай эле навоз болчу да бул. Мунун жыты жок да, кадимки мисалы тоопо жака тарапка чыгып туруп казганда ошондой эле жыт экен да. Капкара болуп турат да. Капкара сонун биогумус. Достор, ушундай биогумус алгыңар келсе, Данияр Байкемдин ылдый жакта описаниеде номерин калтырып кетебиз, андан тышкары Instagram аккаунту калтырып кетебиз. Данияр Байке, тиякта көрдүк, тияк навоз экен, а бул жагында биз азыр алмаларды көрүп атабыз да. Эмне үчүн алмаларды да кошосуңар? Сөл жыландары ушундай, эркелетип, өпөлөтүп турабыз, алма менен, клубника менен багып. Бул деген отход алмалар да, жаныбызда цех бар. Анан кийин отходдорду бизге беришет да, сок жасашат да. Бул деген сөл жыландар жалаң эле навоз жебестен органикалык отходдорду берип туруш керек да. Бул деген дополнительный витамины, размноженияга жардам берет. Анан кийин алманын өзүндө эле витаминдери болот да. Ошонун баары почвага өтөт, почва эмеге навозго өтөт, чирийт. Ошонун баарын сөл жылан жеп, переработка кылып, биогумустун качествосу жакшы болот да. Бул жакта дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Кээ бирлер азыр ойлоп атса керек, бияк сасып атат депчи, бирок эч кандай жыт жок. Бир аз могу алманын жыты бар, алма эле жыттанат да, мындай чириген алма деле жыттанган жок да. Ушунусу жакшы экен да. Көп навоз бар биякта. Канча тонна дедиңиз? 1000 тоннабы? 1000 тонна. 1000 тонна, бирок бирде мындай посторонний жыт жок да. Ошонусу жакшы экен. Жок, даже айылдын жыты жок да биякта, шаардын четиндебиз да. Ошо биогумус жасап атканда навоз свежий колдонулбайт. Мисалы үчүн аммиагы чыккан, хотя бы бир 4 ай жаткан навоз. Бирок өтө эски дагы болбойт. Биз 4 айдан 1,5 жылга чейин жеткен навозду эле колдонобуз да. Анткени 1,5 жылдан өтүп кетсе, анда уже азык дагы жок да. Көбү мындай чалып эле айтып беришет мага. Менде бир тоодо бир сарай бар эле, толтура навоз бар депчи. Ошоктон алып кеткиле деп, самалыңыз. Билесиң да, уже ал эски навоз экенинчи. Ошо 1,5 жылга чейин навоз да. Муну болсо алманын үстүнө салабыз. Азыр болсо мунун үстүнө навоз тышталат да. Навоз ушинтип эле койсоң мындай жебейт. Түйүндө жатканда эле астындагыларын эле жейт да. Муну навоз менен үстүнө жаап салабыз, чирийт, анан кийин ошондо сэндвич болуп калат турбайбы? Ылдый жагы эски навоз, анан үстүнө алма, анан башка органика, андан кийин дагы үстүнө бир слой навоз. Ошондо бул өтө сонун сэндвич болуп калат экен да. Эң основной питание бергенибиз бул капуста. Капустада азот көп. Капуста отход көп да чыгат да бул райондочу. Капустан аябай бодро беребиз да.
ошо примерно бир буртту сөл жыландар 4 айда жеп бүтөт да. Эми от количества червей зависит да. Но в среднем 3 ай, 4 ай. Жеп бүткөндөн кийин сөл жылан полностью переваривать эткенден кийин сөл жыланды чыгарабыз, жанына бурт кылып свежий навозду. Сөл жылан баары чыгып кетет. Анан кийин биогумусту биз могу сеялка менен мусордан, калып калган сөл жыландардан ажыратабыз. Ошондо уже конечный ошо биогумус менен момундай болуп чыгат, майда болуп. Муну крупным планом тарталы. Совершенно без запаха, такой рассыпчатый болот да. Бирок билбейм, элдер ишенеби азыр же ишенбеби, бирок могул биогумуста такыр жыт жок да. Мындай өтө наоборот айтсам болот, өтө жагымдуу мындай жыты бар экен да, жанакы айылдагы жерди казганда ошондой эле неме жыт экен да. Запах земли да? Запах земли, грубо говоря, да. Ошондо силер этап бөлүнгөндөн кийин, мисалы, тагында биягында сэндвич болот экен, анан алып келип туруп, биягына просеивательге салып туруп, анан демек ушул готовый продукт болуп калат. Еще не готовый. То есть муну мешковать этип туруп, анан кийин момундай кылып жабабыз. Плотно полиэтилен менен жабып, сугарып, чтобы температура чуть поднялась. Анан кийин биякта эски мисалы үчүн чөптөр аралаш болот, анан навоздун ичинде дагы сарняктардын уруктары болот. Ошонун баары өлөт да биякта. Демек ушул могул жакка сактаганда демек биякта бышат экен да. Уже до конца биякта бышат деп айтса болот, демделет деп айтса болот. По факту это процесс гумификации. Бизде негедир ферментация деп айтып көнүп калыштыр. Ферментация деп деле айта берели да. Бияктан уже 3 ай турат. 3 ай, 4 ай биз максимально уже 6 айга чейин ферментация кылып туруп анан сатабыз да. Мисалы үчүн көбү билбестиктен болуш керек, элеп туруп эле мына даяр деп сата беришет да. Бул еще даяр эмес да. Мындайды мен сатпайм. Только ферментированный. Ферментированный жок болсо мен жок деп эле айтам да. Демек ушул навоздон баштап ушул готовый продукцияга чейин 6 ай. Почти 8 ай болуп калат. 8 ай. Почти 8 ай болуп калат да. Анан кээ бирлер ойлобосун, тиги навозду алып келип туруп, бир аз туруп эле 1 жума, 2 жумадан кийин кайра фасовать этип туруп сатат депчи. Көп убакыт требовать этет, көп талап кылат да, убакыт, энергия. Бүт эле ручной работа да. Биякта эле менде 10 бала иштейт да. Демек 10 адамды жумуш менен камсыздайт экенсиз, А могул открытый жагы эмне? Мисалы, ушуну айтып кетсекчи. Бул деген подкормка. Бул деген бир буртту, атайын навозду сөл жандарга жеп бүткөндө 5-10 сантиметрден салып турабыз да. Башында бурт бир 30 сантиметр болот. Анан кошот, где-то 50-60 сантиметр болуп калат, жеп бүтөт, анан кийин уже биз полностью алып келип просеивать этебиз да. Биогумусту жазып аткандачы, биз түшүндүк, бир чоң грузовой машина керек экен, биогумусту ташыганга. Анан кандай дагы шаймандар керек? Бул эмне шаймандар? Сеялканы биз уже көрсөттүк, бул биогумусту просеивать эткенге. Бул болсо көпчүлүк сурагандар бар да, бул агрономдор, айрыкча Нурбегова деген көлдүк чемпион бар Ягададан. Ошол биогумус кальций менен чыгарсаң жакшы болот эле дейт да. Ошон үчүн мону алдык, бул эми смеситель да. Биякта биз биогумус менен кальцийди аралаштырып, чоң миксер экен, миксер да, ошо сөз таппай калдым. Ошондой кылып чыгара алып атабыз, кальций аралаш. Дальше айта кетели, биякта дагы эмне бар? Бул деген дробилка, трехфазный, аябай күчтүү. Деген навоз ар кандай келет да. Мында комоктор менен келгенде чоң-чоң аны сөл жылан жей албайт да. Сугарышка дагы көп убакыт кетет. Ошон үчүн биз муну майдалап, астына түшөт. Астына түшкөндө келсең бияка тетиякта эме турат. Конвейерный лента. Бул лентага түшөт навоз. Ушу навоз лентага түшүп, уже по факту же буртка кетет, навоз болсо. А если биогумус болсо, биогумусту деле ошондон өткөрүп, уже сейт эткенге жөнөтөбүз да. А могу болсо, бул деле по-своему эмеге салганга да, мешөктөгөнгө. Мында жаңы алып келдик, мунун баарын еще орното элекпиз. Муну максимально человеческие руки, чтоб меньше были, да. Объем чоңойгон сайын производительность көбөйтүш үчүн да.
бул да трехфазный, бияка биогумус салынат. Өзү почти 6 метр, а тияктан уже любой бийиктикке уже биогумустан кете берет да. Анткени не всегда в мешках. Мисалы үчүн багасын келишип, иногда просто машина келе жүктөп беребиз. Ошо мен да ойлойм да, мüşөккө салганда бул көп мындай убакыт талап кылат го дейм да. А бул мындай чоң объемдорго мисалы үчүн не обязательно да. Бул болсо сейлканын эле түрлөрү да. Бул вибра. Муну дагы иштетип көрөлү деп атабыз. Бул барабан эмес, бул вибростол да, сейлка. То есть за счет вибрации да. Бул жанакы мелкий градацияга ошондо. Бул деле градация ушундай эле, просто процесс чуть другой да. Сюда просто удобнее ложить, видишь? Ты мындай оозуна саласың да, а бул болсо үстүнө эле мындай. Лишний мусорлар бул биягына эле түшүп кетет да. Түшө берет да. Ушинтип потихоньку развивается. Начинали когда-то просто с одной лопаты и тележки. 7 тонн биогумуса начинали. А сейчас потихоньку уже чоң бизнес болгон атты да. Ну, все равно еще прям до идеала не дошли, еще работать и работать. Само по себе это биогумус. Новая ниша, ну еще есть над чем работать да. Достор, Жаңы Чарба YouTube каналына катталгыла. Комментарийден кылдый жакка кызыктуу комментарийлериңерди калтыргыла. Демек, балким ошол тема боюнча эмки видеобуз тартылат. Данияр байке, ушул сөл жылан, калифорнийский сөл жылан боюнча кеп салалы. Мол ар бир партияга жаңын аласыңарбы же кайра кантип ушунун баарын кой бергенден кийин кайра чогултуп аласыңар? Азыр мисалы үчүн мына могу сөл жыландар могу буртту жеп бүткөндө, жанына ушундай эле бурт жасалат да. Мына азыр маякта карасаңар, могу эски бурт. Могу эски бурт көрүң, капкара болуп турат. Бул жел бүткөн да ужечи. Жанына могу жаңы бурт жасалган. Муну сугарабыз, муну сугарбайбыз. Муну сугарып баштаганда уже биякта уже азык жок да жегенгечи. Полный бияка өтүп кетишет. Так, демек уже почти готовый продукт, да? Бул уже азыр чөптөрүн жулат обязательно, чөптөрүн жулуп, полностью уже просеивать этип, анан уже ферментация керет да. Дагы бир жолу көрсөтүп коелу, сөл жыландар. Буну мисалы биздин көрөрмандарчы алып туруп ушундайда бизнес кылайм десе, каяктан сатып алса болот ушул? Бизде группа бар ошо, группага деле уже батпай калды го дейм. Бирок биз бекер обучать этебиз. Азыр деле мисалы үчүн могу мүшөктөр азыр машинеге жүктөп мен Кара Балта жакка алып барам. Жакта да бир партнерго ал да ушун сөл жыланды көбөйтүп, өзүнө биогумус жасап колдонойм деп атат. Анткени уже результатын баары көрдү, уже доказывать не надо да людям. Биогумус работает, не работает деген. Сейчас мен элдин баарына эле айтам. Өзүңөр жасагыла депчи. Мисалы үчүн я не заинтересован, что только я продал, потому что я физически столько не успею сейчас. Отрасль, чтобы развивалась, да? В целом, чтобы эта идея, чтобы жила, сейчас азыр сөл жылан кымбат эмес. Мен мисалы үчүн мурун алып аткан кезде 200 сом болчу. Азыр кой турула 200 сом бул. Килограмм же килограмм. Мына вот азыр биз колубуз менен алып атпадыкпы? Навоз монтип чогуу. Монтип килограммы 200 сомдон алган. Демек ушул бир мүшөктө 50 килограмм болсо, ошо 50 килограмм саналат, 50 килограмм деп саналат да. Тазачы ичинде канча калифорнийский сөл жылан бар? Таза айтыш кыйын аны, эсептеп көргөн эмесмин. Бирок определенный консистенция болот. Примерно бир 20%, 30% сөл жылан, малек, анан кийин кокондар болот да. Кокон көрсөтөйүн. Бул деген кичинекей жумуртка да. Ушул жумурткадан жакшы бакса, ичинен 4төн почти 18 штука чейин чыгат да. Жакшы бак үчүн просто жакшы азык бериш керек, органик отходдорду бериш керек. Ошондо бат көбөйөт да. Негизи өтө эле бат көбөйөт булчу сөл жылан. Демек ошо мисалы кичинекей чакан 10 тонна дейли, 10 тонна биогумуска бирөө мындай алектенем деп баштагысы келсе, өзүнүн үйүндө элечи, өзүнүн мисалы чарбасына канча неме керек ушундай мүшөктөн? Мисалы үчүн 10 тонна навозго примерно бир тонна салса где-то 4-5 ай жайт. Биз 7 тонна навозго где-то 1 жыл да. 7 тонна навозго 1 тонна сал деп рекомендовать этебиз. Бурттун ширинасы 2 метр, узундугу 9, бийиктиги 30 кылып баштап кетишет да. А могул неме кирешеси боюнча сүйлөшсөкчү, мисалы ошо айыл чарба сектору азыр өтө мындай бат өсүп атпайбы? Жаңы ыкмалар пайда болуп, анан
ушул ыкмага мисалы биздин бир кардарыбыз 1 000 000 сом салса, канча айдан кийин же канча жылдан кийин ушу 1 000 000 сомду чыгарып болот да таза киреше катары. Эми 1 жыл да грубо. 1 жыл, эми кышка туш келип калса 1,5 жыл болуп калат. Демек, өзүңөр уктуңар, 1 000 000 салсаңар болот, ошо 1 жылдын тегерегинде кайра чыгарсаңар болот. Андан тышкары да өзүңөргө таптаза биогумус калат экен. Ооба. Негизи кимде өзүнүн мындай бир жери болсо, өзүнүн малы болсо, эми кыйын эчтекеси жок да. Бурт кылып, просто вовремя сугарып, хотя бы раз в месяц нужно перевернуть, и все, да. Основной фактор ошол эле да. А биогумусту өзүнө кылып атса, тети сеялкадан өткөрүш деле Не обязательно. не обязательно. Ошо ойдон эле салып берет по ойлосун. Буяктан көрсөтүп коелу дагы, биякта атайын полив системасы бар экен. Эмне үчүн силер ушул биогумусту сугарасыңар? Сөл жылан өзү нымдуулукту жакшы көрөт. Анан кийин постоянно ным кармап тура алса, навозун ичинчи. Ошондо жей алат, ичинде сойлогонго дагы, анан кийин ысып кетпеш үчүн дагы. Негизи эми өзүнүн ошо үйү да бул. Ушу үйү дагы, тамак ашы дагы ошо нымдуу болуш керек да. Анан канчалык болот? Булар неме өсөт да? Мисалы жана жумуртканы көрсөтпөдүкпү жаңы элечи? Ошол жумурткадан чоң сөл жыланга канча ушул жумурткадан чоңоюп, кайра жумуртка чыгарганча грубо 40-45 күн да. Демек, ар бир 1,5 ай мындай жаңыланып турат экен, э? А сөл жылан өзү канча жашайт? 14 жылга чейин жашайт. Ох. Буяка Ылдыжана фан-факт деп жазып коелу. Вот это тогда машинеге салалы. Так. Да. Оп. Бул машинеңерге канча биогумус батат? 2 тонна болот. То есть гүлкакыйжыга вы сейчас, грубо говоря, 2 тонны Нет, повезете? я и тонну везу. Ага. Я и тонну везу, она тонну заказывала. Она вот недавно ее добавил в группу, участники Элю Дыйхан. Про Элю Дыйхан чуть расскажу. Элю Дыйхан бул деген Кыргызстан боюнча Элю Дыйхан чогулуп, ушул проектте кантип органика продукцияны өстүрсө болот деп, өзүбүздүн агрономдорубуз бар, бизди үйрөтүп, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, и бизде действительно хороший результаттар бар да. Элементарно на ягодах, на арбузах. Элементарно биздин ошо кулпунайды жеп көрсөңөр, мисалы үчүн азыр базарда мисалы үчүн 250-200 сомго чейин түшкөн убакта деле биздин дыйкандардыкы 400 сом да. Клиент так уже уверен да, балдарын алып беренге без химии депчи. Бизде эми бүт баары эми химия менен кылат деп баарын жамандагым келбейт. Просто эми у каждого свой выбор да, кээкилер билбейт. Ошондуктан да эми биз ошо биздин ошо цель ошо Элю Дыйхан деген проектте ушул Элю Дыйхан өзү үйрөнүп и дальше элге үйрөтүш үчүн да. Достор, ушул Данияр Байкенин инстаграмы Ылдыжанды калтырып коебуз. Ошондо демек силердин бизнесиңер бул биринчиден ушу биогумусту сатуу, чоң чарбаларга же майда чарбаларга, андан тышкары ушундай калифорнийский сөл жыландарды деле мындай сатасыңар. Андан тышкары дагы неме дедиңиз, жидкий удобрениялар дагы бар, эми көп эле билет аны. Жидкий удобрениялар дагы бар. И экспорт ягод да, клубника, малина, чет өлкөгө. Ошол биздин дыйкан фермерлерге кандай кеңеш берет элеңер? Мисалы, могу мен колдонгула, муну мен колдонбогула дегенчи, же мисалы башында баштап атканда биогумусту салгыла дегендейчи. Мен эми дыйкандар өзүлөрү тандайт, бирок мен бир эле важный нерсени айтам да. Эмне айдабасаң, эң биринчиден жерди даярда да жакшылап. Биогумус болобу, горчица, фацелия болобу, кык болобу. Бирок эң биринчиден почваңарды жакшылап анализ кылып, почваны даярдап алгыла, анан кийин отурускула да. Анан кийин эчтекени укпай эле жөн эле YouTube'дан агас нерсени көрүп эле барып туруп эле отуруп салышат. Анан кийин аптекаларда чыккап жүрөт да, мына момундай ооруп атат, эмне бериш керек, момундай ооруп атат, эмне бериш керек. Анын баарын алдын ала жок кылса болот да, просто почваны жакшылап даярдаш керек да. Ошону каалайт элем да. Биогумус салышабы, салышпайбы, эми это Их выбор. Их выбор, но попробовать вам надо. Если какой-то большой объем болсо деле, хотя бир мешок биогумус алып алып, мындай чакан бир жерге жөн эле салып көргүлө да, анализ кылыпчы. Өзүңөр үчүн быйыл деле бир анализ кылып көргүлө, эмки жылкыга уже даярданасыздар да заранее. Достор,
күндүн ысыгына карабай бүгүн жаңы чарба долбоорунда ушундай чыгармалыш болду. Биогумус боюнча биздин YouTube каналыбызга катталгыла, лайктан баскыла, комментарийден жазгыла. Эгерде силерге кызыктуу темалар болсо, ошолорду ылдый жакка комментарийлерге жазгыла, биз сөзсүз окуйбуз. Анан биз өзүбүздүн командабыз менен балким дал ошол теманы тандап туруп, ошол теманы силерге көрсөтүп беребиз. Силердин назарыңарда айыл чарба долбоору жаңы чарба болду. Баарыңарга пока.